Если вы заглянете в Википедию и наберете декоративный... Саламатсыздарбы. Эфирде кайрадан Colors of Asia программасынын кезектеги чыгарылышы. Эгерде сиздер Википедияга кирип көркөм-өнөр жана кол өнөрчүлүк деп издесеңиздер, төмөндөгүдөй түшүндүрмөнү окуй аласыздар. Чыгармачылык иштин ар кайсы тармактарын камтыган бөлүм эстетикалык рахат алууга арналган чыгармалардан айырмаланып, өнөр чеберлеринин жана кол өнөрчүлөрдүн көптөгөн эмгектерин күнүмдүк турмушта тажрыйба иретинде колдонууга болот. Муну менен ким алектенет? Албетте кол өнөрчүлөр. Бирок бүгүнкү күнү аларды сүрөтчү деп айтуу туура болот. Анткени алардын ар бир эмгеги колу менен жасалып шедеврге айланат. Ал эми азыр дүйшөмбүдөгү биздин кабарчыбыз Азиза Шарипова сиздерди тажикстандык карапа менен иштеген сүрөтчүнү жакындан тааныштырат. Сухроб Саидовду сыйкырчы менен салыштырса болот. Ал кадимки ылайды чыныгы көркөм өнөргө айлантып коет. Өзүнүн батиринде устакана уюштуруп, ал жерде укмуштуу көркөм чыгармаларды жаратат. Ооба, өзүнүн таланты, чыгармачылык ой жүгүртүүсү менен тажикстандык сүрөтчү карапачынын жеке өзүнө гана таандык кайталангыс кол тамгасы бар. Создание одной вот такой двухстенной вазы у меня уходит неделя. Это полный цикл, начиная от... Мына ушундай эки дубал менен курчалган бир гүл салган идишти жасоого бир апта убактым кетет. Бул формасын куюудан башталып, эки калыпты бирөөгө чогултууга чейинки толук мерчем. Мындан кийин мен оюуларын түшүрөм. Ар бир учурда орнаменттери ар түрдүү болот. Себеби мен үлгүсүз, таза буюмду колдоном. Ошентип оюуларды ойлоп чыгара баштайм. Азыр көргөзөйүн. Мына ушундай эле гүл салчу идиш. Бирок бул жерде оюм бирөө. Мында болсо башкача. Эгерде боеп бүткөндөн кийин үстүнөн карай турган болсок, бул кандайдыр бир гүлдүн жаңыдан ачылып келе жатканын элестетет. Бул жерде мына ушундай сүрөт. Мында дагы ошондой эле форма, бирок кичирейтилген түрүндө. Есть варианты, здесь вот тоже самая форма, здесь я уже сделал миниатюру. Сухробдун чыгармачылык кредосу чакан формалар. Ал кандайдыр бир үлгүлөрдү же атайын даярдалган калыптарды колдонбойт. Анын бардык эмгектери сөзсүз түрдө колу менен аткарылган. Уста өзүнө өзгөчө аткаруудагы техниканы тандап алган. Татаал, бирок абдан кызыктуу. Ал бир караганда салттуу сыяктуу көрүнөт, бирок ошол эле учурда андай эмес. Чем отличается мой стиль от традиционного направления? Менин стилим салттуу багыттан эмнеси менен айырмаланат. Мен ар бир оюну кесип алам. Андан кийин ар бир сызыкты кара айнек, кара түс менен толтурам. Чёрным стеклом, черной краской. Жыйынтыгында кандайдыр бир мозаика пайда болот. Ошентип ар бир төрт бурчтукту же ромбту боёйм. Башкача айтканда элементке жараша түс берем. Балким 3 бурчтук болот. Аны ар кандай айнекчелер менен сырдайм. Кооздоп болгондон кийин буюмду 980 градус ысыкта күйгүзөм. Разукрасил и обжигаю при температуре 980 градусов. Саидовдун чыгармалары талыкпаган эмгектин жыйынтыгы. Уста чыдамкай, тыным албаган, өзүн өзү кармай билген жана эмгекчил. Кичинекей эле жаңылыштыкта чыгарма калыбына келбей бузулуп калышы мүмкүн. Чынында Сухроб мындай кырдаалда башкача ыкма колдонууга өтөт. Изделия, которые делаю, Мен жасаган буюмдар тактыкты талап кылат. Мен кесибим боюнча инженермен. Ошондуктан татаал нерселерди жасайм. Болот. Кээде ойдогудай чыкпай калат. Эгерде бул жерде бир нерсеси туура эмес болуп калса, аны таштап салбайм, сактап коем. Күнүгө эртең менен турам. Иш ордума келем да биринчи эле ошол эмгекти көрөм. Эмнеси туура эмес болуп калганын кылдаттык менен изилдеп чыгам. Ал көз алдымда турат. Айрым учурда жылдап туруп калышы толук ыктымал. Мен күн сайын келип, эмнеге оюмдагыдай аткарылбай калды деп ойлоном. Ошентип бир жылдан кийин, кээде жарым жыл өткөн соң кандайдыр бир жөнөкөй идея келип калат. Бул идея сенин кемчилигиңди оңдоого жардам берет. Тактап айтканда бардык учурда чыдамкай болуп, аягына чейин барыш керек. Все время надо иметь выдержку, да, идти до конца. Сухроб Саидов ЮНЕСКО сапат белгисинин 2 жолку лауреаты. Анын атактуу Аладдиндин чөөгүнү аттуу чыгармаларынын бири, уникалдуу стили жана кайталангыс кол тамгасы үчүн диплом алган. Перед вами волшебная лампа Аладдина. Это вот ассортимент, называется лампа Аладдина. Она используется следующим. Сиздердин назарыңыздарда сыйкырдуу Аладдиндин чөөгүнү. Ал төмөнкү таризде колдонулат. Биз чөөгүндү алабыз, бул жака коебуз, бул менен жабабыз. Жыйынтыгында жөнөкөй чөөгүн пайда болот. Ал эми койгучу катары кадимки тамекинин гүлүн салгычты колдонобуз. Дагы башка варианты бар. Бул жака бир шамды койсок, ал бир чөөгүн болот. Бул жака шам койсок, ал 2 чөөгүн болуп калат. Ошондо 2 тарабынан койгонго мүмкүн болот.
Ал эми 3-чү жолу бул жака шамды коебуз. Алдына кое турган идишке суу куябыз. Андан кийин жыпар жыттуу майды тамызабыз. Аны ушинтип жаап салабыз. Жарык ылдый жагынан келет, жылуулук өйдөгө кетет. Натыйжада буулануу башталат. Мында жагымдуу жыты менен чөгүн келип чыгат. Ушул чөгүн 2009-жылы Тегеранда сапат белгисин жеңип алган. Получил знак качества в Тегеране. Уста Сухроб Саидов ар бир эмгегине өзүнүн жүрөгүнүн жылуулугун, бардык талантын салат. Карапа болсо ага жылуулук менен жооп берип, өзүнүн укмуштуудай энергиясы менен биринчи аракетте эле ойдогудай чыгарма жаратууга өбөлгө түзөт. Эрежеге ылайык сүрөт тууралуу сөз болгондо ар бирибиз сүрөт тартуучу материалды, боекторду элестетебиз. Ал эми жыгачтан аткарылган сүрөттөр бул ойго келбеген бир нерсе. Мага ишенип коюңуздар. Интарсия мектеби чындап эле өзгөчө жана таасирдүү. Азыр Бишкектеги кабарчыбыз Руслан Харизовдун сюжетин көрүп, биз ага өзүбүз күбө болобуз. Интарсия техникасы менен аткарылган сүрөттөр үй эмеректери ар дайым байлыктын бир бөлүгү катары бааланып келген. Мунун бардыгы бир гана колго жасалаары бышык. Ошондой эле Кыргызстанда интарсия мектеби жана дүйнөдөгү жападан жалгыз устакана бар экенин көпчүлүгү билбесе керек. Устаканада өлкөдөгү белгилүү сүрөтчү Владимир Горовой жөнөкөй эле жыгачтан өзгөчөлөнгөн сүрөттөрдү жаратат. Ал туурасында дүйнө жүзүнүн ар бир бурчундагылар билишет. Смотрите, это вот натюрморт. Осенний цвет называется. Вот здесь. Мына бул натюрморт, күзгү түс деп аталат. Мына бул жерде 1800 тетик бар. Сиздер ушуну элестеттиңиздер беле? Анын ар бирин жок эле дегенде 5-7 жолу колго алууга туура келет. Элестетсеңиз, ушул жумушту эле аткарганга канча убакыт кетет? Андан кийин бардыгы ныкталып сырдалат. Бардык жараян 1 ай, 1,5 ай же 2 айга созулуп, андан кийин гана сүрөт даяр болот. Бирок алгач аны тартууга болбойт. Ошондой эле 5, 6, 10 күн бир гана даярдоочу сүрөттөргө кетет. Мына бул жерде же бул жерде негизинен биздин жергиликтүү жаңгактарыбыз колдонулган. Чынын айтсам, дүйнө жүзүндө өңүнөн же сапаты жагынан биздин жаңгактын жакшысы жок. Вот я вам скажу, что по цвету, по тону, по качеству лучше нашего ореха в мире нет. Владимир Горовойдун эмгектери дүйнөнүн көптөгөн музейлерине жана жогорку көркөм өнөрдү баалагандардын коллекциясына коюлган. Ошол эле учурда жөнөкөй жарандардын президенттикиндей сүрөттү жергиликтүү баага сатып алуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Эмнеге президенттикиндей деп сурасаңыз, анткени сүрөтчүнүн чыгармачылыгында Владимир Путин, Джордж Буш, Нурсултан Назарбаев, Дмитрий Медведев сыяктуу саясатчыларга дагы көңүл бурулган. Бүгүнкү күнү уста Горовойдун айрым чыгармалары бул саясатчылардын үйлөрүн же жеке кеңселерин кооздоп турат. Работы у меня приезжают. Эми менин чыгармаларымды дүйнө жүзүнүн ар кайсы бурчунан келип сатып алып кетишет. Негизинен алар мамлекеттердин биринчи адамдары. Биздин президенттер аны акырындык менен коллекция кылып чогултуп жатышат. Мисалы, Путинде менин картиналарым бар. Менин чыгармаларым акырындык менен дүйнө жүзүнө тарап жатат. Мындай жыгачтардан жасалган сүрөттөрдү жаратуу жараяны абдан кызыктуу экенин белгилей кетүү керек. Алгач аны кагазга тартышат. Андан кийин ар кандай жыгач материалынан бөлүктөрү кесилип алынган соң, анча көп эмес көлөмдөгү чаптагыч менен үтүктүн жардамы аркылуу бириктирилет. У меня дома большая, хорошая мастерская. Вот, там рождаются идеи. Там я делаю, подготавливаю картон. Картон — это рисунок. Менин үйүндө чоң устакана бар. Ал жакта идеялар жаралат. Ошол жакта картонду даярдайм. Картондо сүрөттүн чыныгы көлөмү түшүрүлөт. Ал дал ошол мен ойлоп тапкан техникага багытталат. Сүрөттүн идеясы өзүнөн өзү жаралат. Картон толук даяр болгонун көргөндө бул жака алып келип материалга көчүрөм. Тактап айтканда, менде негизи бар. Мына мен негизине сүрөттү ташыйм. Андан кийин мендеги оймо ара менен майда баратына чейин көңүл буруп аралап баштайм. Есть подоснова. Вот я на основу переношу рисунок. Вот потом у меня есть вот лобзик. Вот. И я начинаю подетально все это распиливать. Владимир Горовой качандыр бир мезгилде ага келип, анын эмгектерине суктанып, үйрөнүүгө кызыгууларын билдирген өзүнүн окуучулары менен сыймыктанат. Алардын бири Саламат, коомчулуктагы аял заты жыгач менен иштөөгө жаралган эмес деген көндүм түшүнүктү жое алды. Я познакомилась с Владимиром Ивановичем.
Мен Владимир Горовой менен тааныштым. Келип, мага жок дегенде чебер сабактарга келип турууга мүмкүнчүлүк бериңизчи деп сурандым. И попала. А сама я Мен ага ушинтип келип калгам. Өзүм негизи бала кезимден эле көркөм өнөр менен алектенем. Балким менин бүгүнкү ишмердүүлүгүмө ушул түрткү боло алды. Мен Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт өнөр музейинде 3 жыл иштегем. Өзүмө жакын нерсени тапканымды сезип, анан ушул жака келдим. Аралай баштадык. Бардыгы жакты, жакшы болду. Көрсө, кийинмени менен башкалары дагы келген экен. Владимир Горовой менен сүйлөшкөндө кээде буларды эстеп күлүп калабыз. Билесизби, бул жака көптөр келет. Бирок бир нерсени аралап баштагандан кийин эмнегедир бул меники эмес экен деп кетип калышат. И многие начинают, вот, когда только начинают пилить, они понимают, что это не их. И уходят. Интарсия бул жыгачтын жыгач менен кооздолушу экенин эскертип кетким келет. Даярдоо жараяны татаал, бирок кызыктуу. Бардык буюмдар, аны менен катар ушул техника колдонулуп даярдалган эмеректер дагы бир гана кол менен жасалат. Аларды даярдоого түрдүү өңдөгү жыгачтарды тандап алышат да, бардык кемчиликтерин жоюп, андан кийин ишке тасма сыяктуу кылып кесип алышат. Пайда болгон тасмаларды керектүү өлчөмүнө дал келгенче жармаштырып, андан кийин алардан кооздуктон майда барат бөлүктөрүн кесип алышат. Учурда Владимир Горовой кезектеги көчмө көргөзмөсүн уюштурууну пландоодо. Анда белгилүү манас эпосуна арналган эмгектери элдин назарына коюлмакчы. Ал эми биз сүрөтчүгө ийгилик каалайбыз. Анткени анын эмгектери аркылуу дүйнөдөгү көп адамдарда көркөм өнөргө, Борбор Азиянын маданиятына, күнүмдүк турмуш тиричилигине болгон кызыгуулары артууда. Наша следующая героиня Биздин кийинки каарман өткөн кылымдын 90-жылдарынын ортосунда Казакстандагы кол өнөрчүлүктү биротоло жок болду деп ойлогонун айтат. Анда ал казак чеберлеринин байыркы салттарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү программасы менен алектенгендердин бири болгон. Ал эми бүгүнкү күндө көпчүлүгү көркөм өнөр жана кол өнөрчүлүк экономиканын кирешелүү тармактарынын бири болууга бардык себептери бар экенин түшүнүшөт. Бул анчалык деле таң каларлык нерсе эмес. Курулуш жана кол өнөрчүлүк боюнча Алматы колледжинин класстарынын биринде кезектеги кошумча окутуу өтүп жатат. Бул ГИИЗ боюнча сүрөтчү Айжан Беккулованын устаканасы. Ал көпчүлүк башка замандаштары сыяктуу Казакстандын байыркы кол өнөрчүлүгүнүн калыбына келишине жана өнүгүшүнө кайдыгер карабайт. Айжандын жогорку билими боюнча бир канча диплому бар. Бирок ГИИЗ менен алектенүүгө болгон кызыгуусу ал театр жана көркөм өнөр академиясын аяктап, текстилдик сүрөтчү кесибине ээ болуп, кездемелер боюнча чебер болгондон кийин пайда болгон. То, что я пришла к войлоку, наверное, это не случайно. В 94-93 году... Менин ГИИЗ менен иштеп калганым балким кокусунан эмес болушу керек. 1993-94 жылдары мен бул материал менен биринчи жолу иштеп, айылдарга барып көрдүм. Ал учурда атайын китептерде эле жок болчу. Айрыкча чет өлкөгө чыгып жатканда мындай китептерди жаныңа салып алуу ошол кездин суроо талабы болгон. Ушундан улам бул материалга дүйнөдө болгон кызыгуу чоң экенин түшүндүм. Менимче ГИИЗдин мүмкүнчүлүктөрү эбегейсиз. Мен ГИИЗ менен өзүм эле иштебестен көптөгөн башка адамдарды дагы бул техникага окута баштадым. Обучением большого количества людей этой техники. Үйрөтө турган көп нерсе бар. Ошондой эле каалоочулардын саны дагы жыл санап өсүп жатат. Анткени байыркы казак салттары, андагы ГИИЗдин орду бул жөн эле искусство эмес. Бул бүтүндөй философия жана адамзаттын улуу жетишкендиги. Казахи использовали его для изготовления текементов. Казактар казак килемин жасоодо катуу жүндөрдү колдонуп келишкен. Ал абдан жакшы тоголок болот. Эгерде сиздердин эсиңиздерде болсо, казак боз үйлөрүндө алар жыл бою колдонулуп келген. Алар жамгырды, карды өткөрбөй, шамалды тосот, себеби жүн абдан калың. Потому что войлок сам по себе очень плотный. Азыр биз ГИИЗден жасалган белгилүү казак килемин даярдоо ишине катышабыз. Болгондо да салттуу көчмө ыкмасы менен эмес, заманбап, жеңилдетилген таризде жасайбыз. Мы используем нашу казахстанскую шерсть, мериносную. Биз казак меринос жүнүн, суу жана самын колдонобуз. И мыло. При этом методе мы можем... Бул чакан аянчада кадимкидей беделдүү иштер жасалат. Серьезные работы. Девочки в данный момент делают...
Кыздар азыркы учурда кийизден жасалуучу казак килемин даярдашууда. Вкатывается в другой. Вот Бул бир кийиздин өңү экинчисине сиңишин түшүндүрөт. Мына оймолору түшүрүлүүчү учур. Биз негизи болгон ак кийизди салдык. Анын үстүнө алдын ала кесип алган оймолорду салышты. Мындан кийин оюм жакшы көрүнүшү үчүн жип менен тигебиз. Нить более контрастного цвета для подчеркивания самого орнамента. Помимо традиционного метода валяния войлока существует сейчас и современный метод, так называемый сухой метод, когда мы Кийизди даярдоодогу салттуу ыкмадан тышкары азыр заманбап ыкмалары пайда болгон. Этот метод позволяет Ал кургак ыкма деп аталат. Анда атайын станоктордо ийнелерди колдонобуз. Бул ыкма керек болгон натыйжага жетүүдө абдан ыңгайлуу жана суу менен самынды колдонбой, кийизди түз жасоого мүмкүнчүлүк берет. Очень хороший этот метод, когда необходимо изготовить... Бул оюларды салууга чейинки кийизди даярдоодогу абдан ыңгайлуу ыкма. И самое главное, что... Эң башкысы мында туура жайгаштырып, оңдоодо шамалдоочу функциясы бар. У меня есть специальный стол с подсветкой, который позволяет видеть правильность раскладки и вовремя исправлять все недочеты. Айжан Беккулова Кеңири тармакка Our Heritage фондунун президенти, Борбордук Азиядагы Азия Тынч океан аймагындагы дүйнөлүк кол өнөрчүлүк кеңешинин вице-президенти катары дагы таанымал. Ал эми 2012 жылы ал өлкөнүн 7 аймагындагы чеберлердин тобу тарабынан демилгеленип, негизилген Казакстандагы кол өнөрчүлөрдүн бирикмесин жетектеген. Ал эми бүгүнкү күндө бул бирикме дүйнөлүк кол өнөрчүлөрдүн кеңешинин мүчөсү болуп эсептелет. Бул өз кезегинде көптөгөн эл аралык иш-чараларга катышууга мүмкүнчүлүк берет. На самом деле союз, он имеет своей целью поднять... Чындыгында бирикменин негизги максаты биздин чеберлердин деңгээлин көтөрүү. Дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар кылуу болуп саналат. Башкача айтканда, биздин чеберлер өздөрүнө дүйнөнү ачып жатышат. Ошол эле учурда өздөрүн жеке искусствосын дүйнөгө ачып жатышат. Но они и миру открывают себя и свое искусство. Биздеги ири долбоорлордун бири бул билим берүү. Көп сандаган окутуучу тренингтерди өткөрүп турабыз. Бирок буга кошумча дагы арт маркетингге, бизнестин негиздерине үйрөтөбүз. Казак элинин сыймыктануучу жана калыбына келтирүүчү баа жеткис байлыктары арбын. Чынында эле Казакстандын бренди болуп калуу мүмкүнчүлүгү бар көптөгөн кол өнөрлөр бар. Мисалы, кымбат баалуу азия буюмдар. Биздин усталар бүтүндөй Борбор Азия боюнча бул жагынан алдына киши салдырбайт. Ювелирное искусство одно из лучших, наши мастера одни из лучших мастеров по Центральной Азии. Кайрадан кийизге келели. Азыр дүйнөдө бул заттан жасалган өндүрүмдөргө кызыгуу өтө көп болуп жатканы байкалууда. Көпчүлүк синтетикадан тажады, табигый таза материалдарды колдонууга өтүп жатышат. Андан алар өзүлөрүн жайлуу сезишет жана аларда таптакыр башка кубаттуулук сиңирилген. Айжан Беккуловага окшогон чеберлерибиз бар экен. Элибиздин гумандуу жана кайталангыс улуу салттарын кайрадан жандандырып жатат. Для меня войлок — это не только панно, которое я делаю. Кийиз мен үчүн өзүм иштеп жаткан панно эле эмес, ошондой эле салттуу кийиз да эмес. Бирок кийим даярдоодо абдан көп мүмкүнчүлүктөрдү берет. Я делаю небольшие скульптуры из методом сухого валяния. Жогоруда айтылган кургак техника менен ар түрдүү скульптураларды, ички жасалгага арналган буюмдарды, кийим кечилер менен зергердик жасалгаларды даярдайм. Когда ты работаешь шерстью, и она так же, как глина. Это живой материал. Жүн менен иштеп жатканда ал скульптуралык, ылай сыяктуу жандуу материал, жагымсыз, терс энергетиканы тартып алат. Жарым саат бул зат менен иштегенден кийин, аны колго алып сезгенден кийин, баардык көйгөйдү унутканыңды, кайрадан жаралганыңды түшүнөсүң. Ошондуктан мен күн сайын аз дегенде 10 мүнөтүмдү жүн менен иштеп өткөргөнгө аракеттенем. Мейли, ал келечектеги чоң долбоорго даярдык болсо дагы. Помять ее, сделать из нее хотя бы небольшую заготовочку, чтобы потом эта заготовка выросла в какой-то большой проект.
Ну вот и все на сегодня. И напоследок Бүгүнкүгө ушулар болду. Бардык кол өнөрчүлөргө, көркөм колдонмо өнөрдүн өкүлдөрүнүн баарына айткым келет. Дүйнөнү кооздоону мындан ары да уланта бериңиздер. Анткени ал сиздерсиз кызыксыз да, көңүлсүз.